Саламатсыздарбы урматтуу угуучулар, бул биздин кезектеги эки дарыгер аттуу медициналык аудио подкастыбыз. Бүгүн кесиптешим Бегимай экөөбүз конокко гастроэнтеролог Райхан Мансуровнаны чакырдык. Бүгүн биз гепатиттер тууралуу маек курабыз. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы угуучулар, саламатсыңар кесиптештер, чакырганыңарга үчүн чоң рахмат. Анда эмесе биздин биринчи сурообуз, гепатит деген кандай оору? Кандай түрлөрү бар? Гепатит деген бул актуалдуу оорулардын бири болуп саналат. Бул гепатит боордун сезгениши. Булардын түрлөрү боордун вирусу А, Б, С, Д, Е. Ошондой эле араккештик айынан болгон гепатиттер бар, боор дистрофиясы, дары-дармекти контролсуздуу ичкенден гепатит келип чыгат. Ошондой эле токсикалык нерселерден улам келген гепатиттер кездешет. Чындыгында эле гепатит оорусу аябай Кыргызстанда гана эмес, башка дүйнө жүзү боюнча абдан оорчундуу маселе болуп турат. Баарыбыз билгендей эле жана трансплантацияга дагы барган жарандарыбыз абдан көп. Азыркы учурда айтып кетсеңиз, Райханычке, гепатиттин кайсы түрү биздин Кыргызстанда көп кездешип жатат жана эмне себептен? Азыркы түрдө ошол парентералдык гепатиттер көп кездешүүдө. Буларга Б, С, Д кирет. Эмнеси менен коркунучтуу? Булар ошол курч оорудан өнөкөт ооруга, өнөкөттөн боор циррозуна жана боордун ракка алып келиши мүмкүн. Оорунун эң алгачкы белгилери жөнүндө айтып кетсеңиз, эгер бейтап ошол гепатитке чалдыккан эмес жөнүндө кантип билсе болот? Бул 85% ушул парентералдык гепатиттер симптомсуз өтөт да, ошол себептен булар аябай жанагындай караш керек. Эсли алсыроо, чарчоо, оң жактагы кабыргасынын салмактанышы, оорусу болсо, көңүл айлануу, кусуу, дене табынын 38 градусуна жогорулушу, заңдын түсүнүн өзгөрүшү, ошондой эле дененин сары түскө өзгөрүшү алгачкы белгилери болуп саналат. Кесиптештер, сиздер бир аз адабий тилинде сүйлөп, менимче угуучулар түшүнбөй калды болуш керек. Сурагым келип жатат сизден. Билебиз го, жаш балдар дагы гепатит менен ооруп калат, анан Боткина деп калат го. Ошону түшүндүрүп бериңизчи бир сыйра. Чоң адамдардын оорусу жана жаш балдан оорусунан бир айырмасы болсо керек, туурабы? Ооба, айырмасы бар. Парентералдык, жана эле айтып кеттим эле, парентералдык анан энтералдык гепатиттер болуп бөлүнөт. Энтералдык гепатиттер ошол жана сиз айтып кеткен Боткина оорусу болуп саналат. Бул көбүнчө жаш балдар ооруйт. Анан орусча айткондо болезнь грязных рук деп коет да. Бул жакта жаш балдар көбүнчө жер жемиштерди жегенде жуубай, кол кир таза жуубай тамактанганда ошол суу аркылуу жугуучу, анан кир кол аркылуу жугуучу оору болуп саналат да. Ал эми парентералдык гепатиттер болсо, булар көбүнчө кан аркылуу, кандын ошол текшерилбеген кандардын жана ошол кандын компоненттерин башка адамга куйганда, жана корголбогон жыныстык катнаш учурунда, маникюр, устара, тиш щеткаларын чогуу колдонгондо, ошондой эле таза эмес аспаптар менен татуаж жасаганда азыр аябай көп кездешүүдө. Аял кишилер жана сулуулук салонго барып, ошол жактан жуктуруп келген көп кездешүүдө учурлар. Сиздин байкооңуз боюнча айтсаңыз, кайсы учурда көбүнчө бейтаптар сизге келгенде жуктуруп койгон тууралуу маалымат беришет? Мисалы үчүн ооруканадабы же? Жана кайсы түрү? Эгер мен өзүмдүн опытыман айтсам, менде ошол жанагы салондордо, сулуулук салондордо жуктуруп келген гепатит С менен көп кездешет. Анан ошондой эле азыр араккештик гепатиттерде аябай көп кездешүүдө. Себеп дегенде мурун эркектерде көп болсо, азыр аял кишилерде дагы көп болуп атат да. Эмне дегенде мындай көөсү таштап кетип, анан өзү жалгыз калып, балдардан кыйналып, ичип алып, ушундай аял кишилерде дагы араккештик гепатиттер көп кездешүүдө. Тилекке каршы. Ошол гепатиттин так анык бар экени организмде кантип билсек болот, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз болобу? Жана эле айтып кеттим, 85% жанагындай бессимптомность протекать эткени себебинен булар көбүнчө жумушка барып, ошол жумуштан анализ тапшыр десе, бул маркеры вирусун гепатитов деген анализдер бар. Ошолго тапшырганда билинип, или биохимиялык кан анализдерин тапшырганда, зараны тапшырганда ушул жактан билинип, анан ультрадобуш инструментальный деп коет. Ультрадобуш өткөндө УЗИ ички органдарын ошондон да
билинет. Ушул жерде сиз бир нерсени белгилеп кеттиңиз, жанагы белгисиз деле гепатит оорусу өтүшү мүмкүн деп. Ошондуктан биздин көпчүлүк бейтаптар ошол жыл сайын анализдерди тапшырбай же жанагы УЗИлерди өтпөгөн сайын баягы дарыгерлерге өөрчүп жанагы балким дагы трансплантация керек учурунда гана кайрылган учурлар кездешет да. Ошондуктан менимче ар жылы ушул анализдердин текшерип жана УЗИлерден өтүп койсо жакшы болот деп ойлойм. Ооба, жакшы болот болчу. Ошол бул стоматологторго деле барсаң, тишти обязательно бир жылда келип тазалап тургула деп айтат. Ошол себептен мен дагы кеңеш берет элем. Ошол бир жылда бир ошол боордун анализдерин милдеттүү түрдө тапшырып, анан ошол УЗИге түшүп койсо жакшы болот эле да. Дагы мен бир оюм бар эле, жеке тажрыйбамда дагы. Мисалы үчүн бейтаптар бизге ошол өнөкөт гепатиттер менен келгенде стоматологдон жуктурдум же ушул жерден жуктурдум деп таанып айтышат да. Бирок менимче бул туура эмес. Себеби ал бейтап ар түрдүү жерден, башка жерден деле жуктуруп коюшу мүмкүн деп, туурабы? Төрөт учурунда болушу мүмкүн. Ошондуктан мен сизге мындай суроом бар эле, жана кандай десем, сунуш. Кандай ойлойсуз? Мисалы үчүн ошол стоматологко бараардан алдың же төрөт үйүнө бараардан алдың ошол гепатиттик анализдерди тапшыруу керекпи же тапшырбай эле ошол барып процедуралар жасаш керек? Негизи ошол төрөт учурунда, ошол төрөткө барганга чейин милдеттүү түрдө ошол боордун анализдерин тапшырабыз. Мен өзүм деле үчөнтөргөм. Ошо тапшырып анан барабыз да. Ошону сунуштайт элем. Ошол ар кайсыл жана тармактагы адамдарды күнөөлөбөй, адам баласы өзүнө тең болуш керек. Ошол анализдерди тапшырыш керек. Ошол мен айткан маркер вирусный гепатиттерди ошоларды тапшырып, анан билгенден кийин анан барыш керек да. Андан соң кийин төрөттөн кийин деле бир убакыт өткөндөн кийин тапшырып коюш керек. Ооба. Себеби мен бир учур болгон ушундай. Дарыгерлерди сотко берген окуяларда болгон да. Мен сиздерден жуктуруп алдым депчи. Ошондон алыс болуш үчүн төрөткө чейин жана же стоматологияга баргандан алдын ушул анализдерди акчаңызды аябай эле ошо тапшырып салса жакшы болмок. Ошону тапшырыш керек. Анан ошол жерде көзөмөл да кылыш керек, сураш керек. Ушул стерилденгенби, тазабы деп да сурап коюш керек. Туура айттыңыз. Мен дагы ошону айтайын деп даярданып турган болчумун. Биздин окуп жүргөндө практикага чыкканбыз, инфекционный больницадачы. Анан ошол жактан бир бейтап болгон, ошол айтып атпайбы. Мен ушинтип стоматологиядан жугуздум депчи. Анан менден суроо болгон да бейтапка. Кантип сен билдиң депчи. Балким сен досторуң менен гастролдоп жүргөндө бритваны колдонгондурсуң. Анан кокусунан тилип алгандырсың десем, анан ойлонуп калды. Ошондойчу себеби дегенде ал дагы ойлонуп анан айтты мага. Ооба, биз бир бритваны там 4-5 колдонуп жиберчүк, анан кийин ушундай анан депчи. Менимче бул жерде жеке гигиенаны да унутпаш керек да. Кан аркылуу десе, демек биринчиден дезинфекция инструменттердин, экинчиден бул жеке гигиена. Ооба. Андан соң менде дагы бир суроо бар болчу. Эмдөө боюнча вакцинация. Мисалы үчүн кээ бирки гепатиттерди алдын алса болот. Бирок кээ бирки гепатиттерге вакцинация азыркы учурда пайда боло элек. Ошол кайсыларга бар вакцина, кайсыларга жок жөнүндө дагы айтып кетсеңиз. Ооба, гепатит Б-га вакцинация бар. Гепатит В-дан эгер адамдар вакцина алса, бул гепатит Б, гепатит Д жукпайт деген билгизет да, а гепатит С-дан пока чыга элек. Ошол гепатит Б'нын вакцинасы канча сом турат экенин билбейсизби? Алар көбүнчө частный клиникалардан аларды канча экенин ар кимдики ар кандай да эми. Прейскуранттары кандай экенин биле албайт. Рахмат. Мен дагы сурайын дегем, гепатит Боткина жаш балдардын оорусу, анан кийин парентеральный деп айттыңыз, ошолордун лечениясы, мисалы үчүн бир оорудан ооругандан кийин лечение алсаң сен толугу менен айыгасың, кайра ага кайрылып келбейсиң деп бизге бул аябай керектүү бир информация да биздин угуучуларыбызгачы. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Гепатит Б, гепатит С азыр дарылап толугу менен айрылса болобу ушул өнөкөттөн? Ооба, бул көп эле адамды аябай ойлондурат болуш керек. Гепатит Б, гепатит Слар булар аябай лечение болот, дарыланат булар. Гепатит ошол жуктуруп алгандан кийин курч мезгили бул 3 айга созулат, андан кийингиси 6 айга созулат. Ошол себептен дегенде ошол курч айында максималдуу дарыланганга аракет кылыш керек. Анан жанагындай табиптерге барып, шиповник деп адамдар өздөрү да ичип коет да, бул туура эмес. Жана айтып кеткен симптомдорду, белгилерди өзүңүздөн байкасаңыз, милдеттүү түрдө дарыгерге барып дарыланыш керек. Бул
Азыр жакшы лечениялар чыккан, противовирусный дарылар деп коет. Булар ошол количествосын көрүп, канча көп болсо, ошол мезгилде жазылат. Жакшы туура лечение алыш керек. Көп лечение албай өнөкөткө өтүп кетсе, бул жана буурт циррозун алып келип, кийин уже жана эле айтканыңардай трансплантацияга да алып келет да, ошолго келтирбеш керек да. Бул жакшы информация, себеби дегенде мындан 15 жыл мурун, балким 10 жыл мурунбу, противовирусный дарылар гепатит Б, гепатит Сга жок деп, анан кийин ушул оорунун аягы цирроз, анан өлүм же болбосо трансплантацияга барчу да. Эми азыркы учурда демек дарыласа болот толугу менен да. Да, болот. Рахмат жооңузга. Эми бүгүнкү маегибиздин эң акыркы мен суроом бар эле, бул ошол гепатиттерге чалдыкпоо үчүн кандай кыймыл аракеттерди биздин жарандарыбыз жасаса болот? Бул өздүк гигиенаны караш керек. Эгер ошол семьяда бирөө ооруса гепатит менен, анын инструменттери ошол уста арасы, щеткасы, ошолор баары отдельно болуш керек да. Ошодон кайра албаш керек. Себеп дегенде кан аркылуу жугуп калышы мүмкүн. Медициналык жана ошондой эле косметологиялык процедураларды жасаганда милдеттүү түрдө сураш керек. Ошол аспап стерилдендиби, тазабы, ошондо сураш керек. Анан кооптуу сексуалдык жүрүм турумдан качуу, презерватив колдонуу. Азыр жаштарда аябай көп кездешүүдө, бул 9-класс, 10-класс карым катнаштар көп жуктуруп алгандар аябай көп кездешүүдө да. Жок, бул абдан оорчундуу суроо. Ооба, себеби дегенде жаштардын маалыматы болсо, менимче кичине алдын алуу сак болушат да. Ошондуктан урматтуу биздин Райхан эжебиз, ошону жакшылап уялбай айтып бериңиз биздин жаштарыбызга. Жаштарга кайрылат элем, жаштардын ата-энелерге кайрылат элем. Буларды көзөмөлдөп, ар кандай корголбогон жыныстык катнашуудан ошолорго ата-энелер, особенно бул аялдарга тийиштүү да, ошол кыздарына айтып, ушундай кылбаш керек, ушул оорулар ушундайга алып келет деп айтыш керек да, уялбай элечи семьяда. Семьядан башталат деп эсептейм. Туура. Жана чоңдургу деле айтып коеюн, жыныстык анамнез деген болуш керек. Уялбай эле сурап, барбы жокпу деп эле, менимче сенин ден соолугуң үчүн уят суроо жокко дейм. Ооба, жаштар боюнча да туура байкап кетти. Азыркы учурда чындыгында гепатит оорусу менен ооруган 18-19 жашта курактуу балдар көп кезигип жатышат да. Мисалы үчүн мурун жумушубузду баштаган учурда 5-6 жыл мурун гепатит десе бул 30-40 жаштан жогорулар болчу да, ооругандарчы. Азыр болсо ошо жаштар көп. Бул дегени канчалык эрте ооруса, ошончолук эрте баягы өмүрдөн деле кайтып кетиши мүмкүн, туурабы? Албетте. Биздин бүгүнкү коногубуз Райхан Мансуровнага чоң рахматыбызды айтабыз. Бүгүнкү биздин темабызга, орчундуу бир темабызга, кызыктуу суроолорубузга жооп бергенине чоң рахмат. Керектүү бир информация болду бизге да, биздин көп угуучуларыбызга деп ойлоймун. Эгер угуучуларда гепатит тууралуу дагы суроо боло турган болсо, биздин ошол выпусктардын комментарий калтырса болот. Келечекте дагы биз Райхан эжени чакырып, ошол суроолорго жооп алганга аракет жасайбыз. Бул подкаст IWPR-дын Борбордук Азияда жаңы медиалардын жана санарип журналистиканын өнүктүрүү аттуу долбоорунун алкагында ишке ашырылды. Бул эпизоддун мазмуну, көз караштары, ой пикирлери жана алардын чечмелениши подкасттын авторлоруна таандык жана IWPR-дын расмий көз карашына дал келбеши мүмкүн.